Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мирбек, Россияда адвокат болуп эмгектенем. Акыркы күндөрү мага келип турган суроолордун бири кара тизмеге же болбосо черный списокко түшүп калдым. Ошол себептен эмне кылышым керек? Же болбосо кара тизмеге түшүп калгандан кийин Россиядан чыкпай жүрө берсем болобу деген суроолор келип турат. Кара тизмеге түшүп калсам эмне кылышым керек дегенде, эгерде кара тизмеге түшүп калсаңар, эмне үчүн түшүп калганыңарды билип, эгерде ошол чечим менен макул болбосоңор, кара тизмеден чыгаруу аракетин жасап көрсөңөр болот. Эгерде Россиядан мыйзам чегинде жүрүү убактыңар жок болсо, юристтин же болбосо адвокаттын кызматын колдонуп кара тизмеден чыгаруу аракетин жасап көрсөңөр болот. Кара тизмеге кирип, Россиядан чыкпай жүрө берсем деген суроого жооп. Эгерде силер кара тизмеге киргенден кийин Россиядан чыкпай жүрө берсеңер, 3 жылдык Россияга кирүү тыюу салынганы 5 жылга жана 10 жылга узартылышы мүмкүн. Же болбосо Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн маалда соттун чечими аркылуу Россия Федерациясынан выдворение болушуңар мүмкүн. Рахмат.